Устаз, Кабадагы кара таш бар го. Ошону эмне үчүн элдин баары эле өйгө ашыгышат? Хажар Асват деген мааниси кара таш деген сөз. Кыргызча которсоң. Ал кадимкидей эле таш. Убагында апапак таш болгон. Бейиштен түшкөн, пайгамбарыбыз хадисте айтат, ал таш апапак таш болчу, сүттөн ак болчу таш деп. Анан Адам алейхисаламдын балдарынын күнөөсү аны карартты деген хадис келет. Анын атын азыр Хажар Асват деп коет, кара таш дейт. Аны ар бир өткөн сайын ошол жерден колун тийгизип өтүшлүк бул мустахап амал. Бирок бизде негизи жаманы көпчүлүгү ошол мустахап амалды кылам деп харамдын ичинен күнөө ишти кылып алгандар бар. Себеби пайгамбарыбыз хадисте айтат, изай муслим харам дейт. Бир адамга башка адамдын зыян беришлиги бул харам нерсе да. Анан мен ошол тошты өвөм, ташты өвөм деп мустахап амалды кылыш үчүн ошол жака барып бири-бирин түртүп тебелеп харам иш кылбай койгон жакшы. Бирок жок, жалгыз болуп эч кимге зыян бербесең, анда барып ташты колуңду коюп өбүшлүгүң же өзүң башың киргизип ошол ташты өбүшлүгүң менен бул башкача бир чувство болот адамдачы, чындыгында эле. Себеби пайгамбарыбыз айтканда, бул Хажар Асватты өбүшлүк менен бул Алла Таала менен болгон келишимди жаңылоо. Алланын астына келип, Алла, мен сага келдим, мен сенин амалдарыңды, ибадатыңды аткарам, мен ушуга бекем болом деп деген келишимди аткарууга болгон келишим деп айтканда, баяат дегенде пайгамбарыбызчы. Ошон үчүн ошол ташка барган сайын ошол ташты кол менен алып өбүп коюп, сооп иш кылса болот. Эгерде сиз дагы умрага барууну көптөн бери кыялданып жүргөн болсоңуз, анда комментарийге умра сөзүн калтырыңыз, биз сизге акысыз консультация беребиз.